Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн бизде пияз кошулган өзгөчө боорсоктор болмокчу. Алгач унду ээлеп алабыз. Мен 1 килограмм биринчи сорттоо унду алдым. Ошондой эле жогорку сорттоо унду дагы колдонсок болот. Ачыткыдан бир аз көбүрөөк кошууга туура келет. 1 аш кашыктай кошобуз жана жарым аш кашык туз, 2 аш кашыктай кум шекер, ошондой эле 180 грамм майонез кошулат. Ал эми пияздан 500 грамм пиязды арчып тазалап, мына ушундай чопердин жардамы менен майдалап алсак болот. Эгер чопер жок болсо, анда эт өткөргүчтөн деле өткөрүп алсак болот майдарап көзүнөн. Мына ушундай суюк, абдан эзилген масса болушу керек. Камырыбызга кошуп, үстүнө 150 мл ысык сүттү куябыз. Анткени майонез дагы, пияз дагы муздак болгондуктан камыр муздап калбаш үчүн бир аз ысыгыраак сүт, ысыгыраак суу колдонсок болот. Албетте бирок ысык сүт ачыткыбызга тийбеши керек, анткени ачыткыбыз күйүп, камырыбыз көтөрүлбөй калышы мүмкүн. Жакшылап эми аралаштырып, кадимки эле боорсокко жуургандай өтө катуу эмес, өтө суюк эмес кылып камырыбызды жууруп алабыз. Камырды жуургандан кийин бетин жаап, жылуулап, көтөрүлгөнчө коюп коебуз. Пияз кошулган камыр бир аз кечирээк көтөрүлөт, ошондуктан алдын ала 4-5 саат мурун жууруп койсок болот. Камыр көтөрүлгөндөн кийин эми 4 бөлүккө бөлүп, камырыбызды тоголоктоп, андан кийин дароо жая берсек болот. Ал эми камырды ар ким өзүнүн каалоосуна жараша калыңыраак же жукараак кылып жайып алса болот. Мага мисалы калыңыраак жайылган камыр көбүрөөк жагат, анткени боорсок дагы көпкө чейин жумшак бойдон турат. Ал эми кээ бирлер жука жайылган, кытыраган боорсокторду жакшы көрүшөт. Сизге кандай боорсок жагат? Комментарийге жаза кетсеңиз болот. Камырды чарчы кылып кесип алдым. Эми бышырганда өтө күчтүү отто эмес, ортоңку отто бышырсак болот. Анткени пияз кошулган камыр, сүт дагы кошулган, ошондуктан тезирээк сырты бышып кетиши мүмкүн дагы, ичи бышпай калышы мүмкүн. Ошондуктан ичи тышы тегиз бышыш үчүн ортоңку отто бышырып алабыз. Кызартам. Пияз кошулган камырдын бети тезирээк кызарып кетет, ошондуктан өтө күчтүү отто бышырбайбыз. Мына ушинтип шартка жараша бир аздан болсо дагы боорсокторубузду бышырып алдык. Эми даамын айта турган болсом, өзгөчө даамдуу боорсоктор болду. Сиздер дагы сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Боорсоктун сыртынан дагы, ичинен дагы пияздын кошулганы көрүнбөйт, билинбейт, бирок даамынан билсек болот, өзгөчө даамдуу боорсок болду. Аны сиздер бир гана жасап көрүп, андан кийин билесиздер. Жана комментарийге дагы сөзсүз түрдө жаза кетиңиздер. Жактыбы дал ушундай боорсоктор же жаккан жокпу? Ал эми мен сиздер менен коштошом. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.